Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Максималдуу түрдө мына Москванын группалары менен таратып коюңуздар. Лайктан бирден басыпчы. Мына Куда кааласа ВДНХга 5 километр бериде койлор келип союп кете бересиздер. Мына бир жашка жетпеген ушундай курбандыкка жарай турган козу-кочкорлор экен, туугандар. Мындай айтканда бир 700-800дөй бар, жолдо дагы келатат, учурдачы мына ушундай кочкорлорду көрүп атасыздар, мына караңыздарчы. Өтө байкаңыздар, мына. Бир аз чаңкап калган жери бар экен, бирокчу. Мына кочкорду көрүнүп атабы? Бир айдап келгин укам. Кыскасы, кой туугандар мына турат. Келе бересиздер, аны мен адрестерди бир катар силерге айтып коеюн. Адрестерди түшүндүрүп коеюн. Адрес У Султана деп Куда кааласа 1-2 күнүн ичинде коюлуп калат. Если чо мен местоположенияны мына комментарийга коюп койгонмун. Болсо номерге чалып келе бересиздер. Анан кийин Молокова жакта дагы 1-200дөй кой бар. Молокова кимге жакын болсо, Раменский жактар кимге жакын болсо чала бересиздер туугандар. Жана Дөөлөт агам алып келиптир атайынчы. Кен. Бачака кандайсыз? Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр. Иштеп атасызбы мына? Биз өтө көп көрүп атат. Бир амандашып алабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстандык мусулман бир туугандар. Силерге Куда кааласа Курбан айтка койлорду алып келдик иншалла. Койлорубуз биздин чөнтөбүзгө бап. Орто койлор да. Өтө чоң деле эмес, өтө чоң кичине деле эмес да. Курбандыкка жарай турган койлорду алып келдик да. Бизге эти ыңгайлуу эмне Москвага 5 километр жакын жерде. ВДНХга жакын. ВДНХдан автобус жакшы келет да, бул жергечи. Анан кийин бул жерге биз кайсы территорияда? Пушкинский районда. Пушкинский. Королевдон өткөндөн кийин эле Пушкинский район, ана Ивантеевка, Пушкина, Королев, ушу жердин ортосунда да, короче. Ушу жерге келип алып берет. Анан кийин бизге Куда кааласа кастаптарыбыз бар, союп берет, жиликтеп берет, кандай айтса, союп даярдап берет бизечи. Анан кийин ошол күнү башынан куйгалаган жетишпейт, бирокчу. Аны обещать эттиң эле, аны эле буну деп неме урушуп турбасын бизичи. Баарын айтыш керек да, ошол күнү жетишпей калат. Баш куйгалаганга точно жетишпей калат. Ошол күнү жетишпейт да, адам көп келет, баш болот. Ал күнү куйгалаган жетишпей калат. Эгер өзүңүз куйгалабыз десеңер, бизге газовый горелкабыз коюп беребиз, куйгалап келсеңиздер боло берет туугандар. Анан баардык шарттар бар. Анан кийин иштеймин, кой союп деген туугандар болсо, пожалуйста, келсин кой союп, ар бир койду 1000ден союп, иштеп кете берсин. Анан келгенден кийин кебирлер болсо 1,5 көтөрүп, андан көтөрбөш керек. 1000 сом айтылган, ошо 1000 сом менен келип союп кетишет Куда кааласа туугандар. Койду мындай, фонго айдап келген укам, мынерге айдап келген. Анан койду баларын канчадан коюп атасыз? Койдун балары ургачы койлор 350ден. 350ден. Ургачы койлор. Эркек козу кочкорлор жашта бардыгычы мындай чоңу жок. Жалаң жаш козу кочкорлор 450ден. Ургачы деп атасыз. Ал канча туган койлор болот? Ана же козулардын ургачысы ошо 350ден боло береби? Жок, именно аны багалган козулар асына туура келбей калат да. Багалган козулар туура келбейт аны эстегечи. Именно койда 2-3 түш койлор да. Бирок койлор данак койлор да. Шунчалык семиз келип көрсөңөрчү, анан көрө ушу ургачы койлор алайын десеңер да. Негизи битте өтө тартат да. Азыр Куда кааласа жолго келе атат, 2 газель 3 газель болупчу. 2-3 туган койлор 350ден кыскасы. 350ден. А мына 1 жаштык, 1,5 жашка жетпеген козу койлор канчадан? Булар 450ден. 450ден. Ана мына Кубанч ака көрдүңүз, кече видеодон кийин дача боюнча кичине жанагылар болуп атат. Түшүнбөчүлүк болуп калды бир азчы. Кандай балаларды көтөрдү, арендатылар кандай болду ака? Мындай түшүнүктүү айтып биринчи договор кылганда ал жерде орустар болчу, казайындар. Анан биз договор кылганда башкача договор кылганбыз. Ал жерде арендаторлор, казайындар алмашып кетти, дагы сатып алды ал жер башка бирөөчү. Анан ценасын көтөрүп салды потолоккочу. Анан ошол себептен мен неме кыла албай калдым. Дагы бир нерсе ошол жерде кемчилик кеткен, айтпай калганбыз. Понедельник, четверг, среда, пятница будный күндөрү арзан болот. 2000-3000денчи. Мисалы үчүн 7000 дегенибиз 5000 болот, 13-14 дегенибиз 10000 болот, 25000 дегенибиз 18-20000 болот. Мындай среднийчи будный күндөрү. А выходной күндөрү бир аз кымбатыраак болот. Ошол нерсени айтып коюш. Биз бир кемчилиги ошол болот. Выходной күнү айтып коюш кетип калыптыр биз. 50-60 адамдыкты 20000 болуп 15000ге түшүргөн элеңиз да? Түшүргөн элек. Эми ошону азыр ошо канча болду? Азыр будный күндөрү 5 болот. Ошо 15ке. 15ке берип алабыз. А выходной күндөр ал нерсеге туура келбей калат. Канчага туура келди? Канчага туура келди? 23000 туура келет. 25000 дебей, 23000 туура келди экен. Койлорду көрүп атасыз. Туугандар, ошондон эми кымтып коюн дедим да. Койлорду көрүп атасыздар, а? Мына. Койлор данак койлор, карачы, субханалла. Диетскиси бар, баарынан бар да, карачы. Дүмү жогураак десе, дүмү жогураак кеткен куйруктар бар экен, а? Куйрукту десең, куйрукту. Көрүп атабы досум? Бул жерде карысы жок, жалаң жаштар, 1 жашарлар да.
поголовный мындай. Терипсиз бирок мына кочкорлорда. Бардыгы терилген. Данак карач койлордай. Өтөргүлө деп калайм. Өткүлө. Бирден так. Кел тандап. Өзүнүн чөтөгө туура келет 18, 17, 16 миң мисалы мына жаштамын карачы. Канча миң дейсиз? Ошо 15тен 20, 25 ушундай терет бирок чоң ону мисалы 15ке чейинен карабастан калса болобу бою? Болот, тамнасы муну туура келет да мисалы муну ошондор үчүн 15 миңден чымда, например. Муну путуп калып кеткен койдон секиргенде. Мына. Көрүп атасыз дүмдөрдү карагыла. Туугандар. Куйрук десең куйругу бар, кетмең десең кетмен куйругу бар. Кыскасы мына ушул койлор курбандыкка даяр. Бул видеону мына өзбек туугандарга дагы жөнөтүп коюңуздар, тажик туугандарга деле жөнөтүп коюңуздар. Мына курбандык кыла турган баарына жөнөтүп коюңуздар. Ушул видео жетип түшсүн. Сой бериши ошол 1000 рубль деди. Эгер касапчылар иштейм дегендер болсо, келиңиздер. Бир 20-30 адам бир учура союп иштей турган желер бар, жанагы пустумдар бар дегендечи илип туруп союп жанагылар эместер. Каалоочулар пычак ала келиңиздер, өзүңүздөр союп кетсеңиздер болот. Ичек чабагы жанагындай болбойт. Анан кийин ошол жети область кандай форматта жиликтелинсе, ошондой кылып жиликте беришет жигиттерчи. Постоянно өздөрүндө круглый год булаганда койлор болот. Качан көрсөңүздөр деле чалып байланыша бериңиздер. Ар дайым ошо бир негизи бир 30-40ка чейин кармайсыз. Жок деген да. Дагы бир эскертип кое турган нерсе мусулман бир туугандарга. Устаздар айтат, кимдин мүмкүнчүлүгү дейт, болуп туруп курбанчылык сойбой калса өтө бир күнөөкөр болуп калат дейт да. Ошон үчүн азыр Кудай кааласа баардыгыбыз да 100 миңден айлыктан кеминде иштебей калдык. Баарыңыздар Кудай кааласа сооптор илешип алыңыздар. Өтө чоң сооптор бар буюрса. Эртең күнү орозо кармасаңыздар болот мындай айткандачы. Эртең күнү орозо кармаса 2 жылдык күнөөсү кечирилет экен. Мына бүгүн бирөө видеосун койгон экен, немеге статусугачы, ошол жерден көрүп кал. Ким эртең күнү орозо кармаса 2 жылдык күнөөсү кечирилет экен да. Өтө сооптор көп экен да, эми карагылачы. Анан местоположение боюнча айттык, у султана деп буйруса өзгөрүп калыш керек экен. Негизичи эртең кечке өзгөрөт. Өзгөрүп калат экен. Өзгөрөт. Уже бир секунддан жазсаңар Кудай кааласа, Кудай буйруса, у султана десеңер куду ушул жерге келесиңер буйруса. Если что, негизи мындай чалып эле сурап туруп эле келген жакшы го дейм да. Местоположение деле коюп коемун. Ошондой туугандар жакшылык күнөрө жолугалык. Молоковада деле 200-300, бир 200дөй кой бар болот. Аякта деле Молоковага жакындар ошол жактан агыла. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.